Учурда өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Коопсуздук кеңешинин акыркы жыйынында президент атка минерлерди коррупция менен күрөшүүнүн багыттарын алгач өзүлөрү жетектеген ведомстволордон баштоого чакырган. Анда өлкө башчысынын дарегине элден айрыкча коррупцияга каршы күрөшүү кызматына, каржы полициясына, курулуш агенттигине, мамлекеттик каттоо кызматына байланышкан басымдуу даттануулар келип түшүп жатканын белгилеген. Ошондой эле соттордун жана прокуратуранын ишине наразылыгын билдирген эле. Өзгөчө мамлекет башчысы 12,5 жылга эркинен ажыратылган мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы кызматкери айып пул төлөө менен гана абакка камалуудан кутулуп кеткендигин катуу сынга алган болчу. Мындай жумшак чечимди экинчи инстанцияда Бишкек шаардык соту чыгарган. Дароо президенттин катуусунан кийин ушул ишти карап жаткан прокурор кызматынан бошотулган. Решение Совета Безопасности общеобязательно. То есть по решениям Совета Безопасности. Коопсуздук кеңешинин чечими боюнча иштер буга чейин да жүрүп келген. Алар дагы улантылып жатат. Эскертүүлөр боюнча чаралар кабыл алынып, кемчиликтер болсо жоюлат. Если есть нарушения, они будут устранены. Башкы прокуратурада мындай жазалоо жана кызмат ордунан бошотуулар дагы болорун айтышууда. Учурда органда Коопсуздук кеңешинин жыйынтыгы боюнча башка тапшырмаларды аткаруунун үстүндө да иштер жүрүп жатат. Ошондой эле коррупциялык жосумдарга тиешелүү кылмыштардын тизмеси даярдалууда. Декларация мыйзамына да өзгөртүүлөрдү киргизүү каралып жатат. Мындан сырткары прокуратура укук коргоо органдарынын экономикалык кылмыштар боюнча иштерине анализ жүргүзүүсү зарыл. Азыр болсо даже өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнө каттатып койчу башта, азыр аларга деле каттатпай эле бир башка эле жактарга каттаткан фактылар бар. Анан эми бул жерде эмне үчүн күч органдары, фискалдын органдары иштеш керек, себеби дегенде күтүлбөгөн жерден эле бир эч жерде иштебеген бирөөдө менчик пайда болуп калса, алар мындай интересоваться этиш керек да. Каяктан бул доходдун булагы эмнеден пайда болуп атат, эмне себебинен байып атат. Коррупцияны жеңүүнүн бирден бир куралы бул санариптештирүү. Муну Сооронбай Жээнбеков бир канча ирет өлкөнү санариптештирүү президенттик ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыты катары белгилеген. Өлкө башчысы санарип коомду түзүү коррупцияны азайтып, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык жарандарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылаарын билдирип, анын ишке ашырылышынын мөөнөтүн создуктурууга жол бербей тургандыгын, жеке өзүнүн көзөмөлүндө турарын айткан. Бул санариптештирүүнү саясат тоскоолдук кылуу, саботаж кылуу, бул мамлекеттин, өлкөнүн, элдин келечегине кыянат кылуу менен барабар. Мына азыр мен отурам, премьер-министр, жогорку төрагасы, мен аппарат отурат. Булга өзгөчө көңүл буруш керек. Буну тездетишибиз керек. Биз дүйнөлүк коомчулуктан артта калбашыбыз керек. Мына технологиялар күн эмес саат сайын өзгөрүп атат, көрүп атасыңар. Ошо артта калбай биз да киргизишибиз керек. Биз мурунку технологияга киргизе албай атабыз азыр. Кээ бир жетекчилердин кайдыгер мамилесинен. Коопсуздук кеңешинин чечиминде түндүк системасы аркылуу калкка санариптик кызмат көрсөтүү жол жоболорун автоматташтыруу жана маалымат базаларын иштеп чыгууну кечеңдеткендиги үчүн бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилерине эскертүү берилгени белгилүү. Алардын арасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы сапатсыз маалыматтарды бергендиги жана мамлекеттик органдар ортосунда маалымат алмашуунун жоктугу үчүн эскертүү алган. Азыркы учурда аталган мамлекеттик кызматта санариптештирүүнү тездетүү боюнча иштер жүрүп жатат. Айта кетчү жагдай, имараттын инфраструктурасы талапка жооп бербегендиктен азыр имаратты жабдуу боюнча көп аракеттер жумшалууда. Буга чейин толук ишке киргизилиши үчүн заманбап сервердик жабдуулар жана программалык камсыздоо керек болгон. За слабые результаты в оперативно-следственной деятельности. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын кызматкерлерине кызматтык тартип бөлүгүндө төмөн көрсөткүч көрсөткөндүгү жана начар жыйынтыктарга жетишкендиктери үчүн 64 кызматкер тартип жазасын алышты. Алардын 23-үнө эскертүү, 30-уна сөгүш берилген. Катуу сөгүш 8 кызматкерге берилсе, 3 кызматкерге болсо кызматка толук жооп бербегендиги үчүн алдын ала эскертүү берилген. Ошондой эле төрага тарабынан структуралардын жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилерине текшерүүнү күчөтүү жана мобилдик топтордун ишине мониторинг жүргүзүү тапшырылды. Өлкөнүн экономикалык коопсуздугунун деңгээлин жогорулатуу максатында максималдуу эффективдүүлүккө жетүү жана ак ниет бизнести коргоону камсыздоо жана ошондой эле укук бузууларды аныктоо жана кемчиликтерди четтетүүнү колго алуу тапшырылды. Коопсуздук кеңешинин чечими боюнча каржы полициясында иштер тиешелүү деңгээлде улантылат.
Эске салсак, Коопсуздук кеңешинин жыйыны 3-чү ирет өткөн. Андан бери кеңештин чечимдери мамлекеттик органдардын ишине түрткү берип жатат. Анда сот, көзөмөл жана укук коргоо системасындагы түзүлгөн көйгөйлүү абалды тез арада чечүү, жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү жана кен казуу тармагындагы бышып жетилген көйгөйлөрдү жоюу, мамлекеттик санариптик трансформациялоону камсыз кылуу боюнча чечимдер кабыл алынган. Коопсуздук кеңешинин акыркы жыйынында президент укук коргоо органдарына коррупцияга каршы күрөшүү, сот укуктук реформа, өлкөнү санариптештирүү багытында бир катар милдеттерди ишке ашыруу тапшырмасын койгон. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин бардык чечимдеринин аткарылышы өзүнүн жеке көзөмөлүндө турарын баса белгилеп, аны кылдат анализдеп турууну Коопсуздук кеңешинин катчылыгына жүктөгөн. Мээрим Дүйшеналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.